Кытайдын Тяньцзин шаарындагы жарылуудан курман болгондордун саны 114кө жетти. Алардын арасында 40ка жакыны өрт өчүрүүчүлөр. Ошондой эле 70 киши дайынсыз болууда. 700дөн ашууну түрдүү жарааттар менен ооруканаларга жеткирилген. Айрым маалыматтарга ылайык, кырсыктан каза болгондордун саны дагы да өсүшү мүмкүн. Эске салсак, Тяньцзин шаарындагы кооптуу химикаттарды сактоочу заводдон өрт чыгып, жыйынтыгында чоң жарылуу болгон. Кырсыктан ишкананын айланасындагы турак үйлөр да бүтүндөй жараксыз абалга келген. Бир нече күндөн кийин ошол эле аймакта кайра жарылуу катталды. Кайра кайталанган жарылуудан кийин тургундарды окуя болгон жерден 3 чакырым алыстыкка, коопсуз жайларга көчүрүү башталган. Эл аралык экологиялык Greenpeace уюму Кытай бийлигине жарылуу болгон аймакты 3 километр эмес, андан да кеңейтүү керектигин билдиришкен. Биз азырынча кандай химикаттар жарылганын билбейбиз. Алар бири-бири менен аралашканда кандай зыяндуу заттар бөлүнөрүн да аныктай элекпиз. Сууга, абага уулуу заттар тарап кетти. Окуя болгон аймакты болбоду дегенде 5 чакырым аралыкта курчоок алышыбыз керек. Аны менен эле бирге жергиликтүү тургундардын арасында да нааразычылык күчөдү. Кырсыктан турак жайсыз калган жүздөгөн жарандар дүйшөмбү күнү бийлик өкүлдөрү пресс-конференция өткөрүп жаткан жайга чогулушкан. Алардын берген убадалары бир гана терезелерди алмаштырып беришет экен. А калганын эмне кылабыз? Бүтүндөй кулап түшкөн үйлөрүбүзчү? Аларды ким төлөп берет? Маалымат каражаттары биз тууралуу жазбай жатышат. Баары бизди унутуп калышкандай. Кандай абалда калганыбызды эч ким билбейт. А бул болсо өрт өчүрүүчүлөрдүн жакындарынын нааразычылыгы. Алар так маалымат берүүнү талап кылышууда. Кырсык болгон жерге көптөгөн өрт өчүрүүчүлөр тобу жиберилген болчу. Учурда алардын көпчүлүгү дайынсыз болууда. Бир нече күн өттү. Уулум тирүүбү жокпу билбеймин. Бийликтегилер эч кандай маалымат беришпейт. Тяньцзин Кытайдагы чоң порттордун арасында 3-орунда турат. Шаарда 15 миллион калк жашайт. Жекшемби күнү окуя болгон жерге өлкөнүн премьер-министри Ли Кэцян келген. Ал мындагы кырсыкты өлкөнүн тарыхындагы эң чоң техногендик жарылуу болгонун ачыктады.